Чоң рахмат. Биринчи маселе мына биздин жоокерлерибиз жөнүндө. Өзүңүздөр билесиздер, Баткенде биздин мамлекетке кол салганда чек ара кызматынын офицери Ураимов Еламан Куршатович деген ушул офицер өзүнүн жанындагы жоокерлерди сактап, анан акыркы ого калганга чейин күрөшүп, өзү менен кошо 10 чакты душманды ошол жерде граната менен чогуу жардырып курман болду, батырларча. Ошол Еламандын эрдигин биз жоокерлерге даңазалашыбыз керек. Еламан ошол 10 чакты душманды граната менен жардырып чек арага киргизбей сактап калды. Биз бул боюнча эр дейбизби, шер дейбизби, кино тартып, биз мектептеги окуучуларга дагы биз даңазалашыбыз керек. Ушуга Алмаз Акунжанович, сиз протоколдук тапшырма берип, маданият министри жаштарга үлгү боло тургандай кинолорду тартып, ошол жердеги чек арада жоокерлерди даңазаласак. Булар бүгүнкү күндүн чолпон байлары десек болот да. Экинчи маселе, биздин Сверлов округунда Борбордук Чүй канал дейбиз, БЧК. Буну биз акча бөлүнгөн, азыр күнгө чейин ушул бетондоо иштери башталбай турат. Протоколдук тапшырма берем. Баштап ошол БЧКдагы суу жанындагы үйлөргө зыян тийгизип аткан боюнча иштерди алып барса. Үчүнчү маселе, Сверловдо Учкун кичи районунда жер балдар бакчасы үчүн талаш болуп бүгүнкү күндө чечилди. Ушул балдар бакчасы абдан зарыл болуп атат. Ушуну быйыл 23 жылга Учкунда балдар бакчасыны бүтүрсөк, шаар мэриясы көңүл бурса. Эми акыркысы мына антимонополия боюнча. Урматтуу Алмаз Акунжанович, бул антимонополия деген кызмат качан бир депутаттар маселе көтөргөндө иштейт окшойт. Мына кече күнү Ошто биздин урматтуу депутатыбыз Айбек Жапарович көмүр 12 сомго чыгып кетти дегенде, кечке чейин антимонополия 5 сомго арзандатып коюшту да. Анан кийин биздин депутатыбыз урматтуу Жеңишбек Шермаматович кече бензинди көтөрсө, Ошто 12 сомго чыгып койду бир күндө. Эми бул антимонополия өзү билип, өзүнүн саясатыны жүргүзүп, элдердин үстүнөн мындай чайкоочулук кылып аткандар менен күрөшпөйбү? Ушуга бир тапшырма берсек, урматтуу антимонополиянын жетекчилиги, келиңиздер ушул этти, майды, бензинди, ушул керектелүүчү продуктуларды чайкоочулук жолу менен кымбаттатып аткан, айрыкча мына кыш учурундагы көмүрдү, бензинди кымбаттатып аткан чайкоочулар менен аябыз күрөш керек. Ошол чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.